Деп субханалла тапқан ақшаға береке болуш керек. Биринчиси, тапқан нерсеңди эч кимге айтпа. Билбесин эч ким канчадан. Жана кээ бир коммерческий эмелер бар го, жана жумуштар бар. Ошол жерде карасаң, эмне коммерческий тайна деп канча айлыгын айттырбайт. Жазып алат тиякта, айтпайсың эч кимге депчи. Билесиңерби ушуну? Ошо компаниялар өсүп баратканын байкайсыңарбы? Жашырылыш керек. Канча коюң бар, канча уюң бар, канча бир күндө табасың, кирешең бир айда канча, жана карасаң, мен бир айда монча таптым, монча кирешеге жеттим деп жанагындай чыга калып, коуч боло калганда карасаң, банкрот болуп жатат. Анан телефондон көрөсүң, карасаң, коуч болуп аткан, бир күн мага келип калат да, эмне болсо иш болбой калды дейт да. Ошо сен болбойт ошо. Уже адамдын көзү бар, көзү атып салат, болду. О, тыгылып каласың бул жерге. Ошол себептен субханалла башка бирөө сеникин укпасын. Хасан Басри айтат, эмне кылганыңды, эмне кыларыңды айтпа дейт. Ошондо 10 жакшылыкка жетесиң. Биринчиси бул дүйнө бай болосуң. Экинчиси, тапкан акчаңдын, кирешең кандай болсо, чыгашаң ошончолук болуш керек. Кирешеңен чыгашаң көп болуп кетпеш керек. Чүнкү 10 сом тапсаң, 10 сомду мороженое деп салбаш керек да. 50 тиын мороженое же, 9 сом 50 тиын кайра эмне ал ишке сал деген сөз. Үчүнчүсү, ар бир таап атканыңды дайыма кылып аткан ишин кеңешип кылгын. Машвара менен кылгын, кеңешип. Анткени кеңешүүнүн аркасында сөз ийгилик бар. Кайсы иштер кеңешпей кылынса, бааланбай, маркетинг деп коюп билесиңерби? Бааланып, кайсы нерсе бүт нерсени кылыш керек. Анан бул 4-нчи нерсе кошом муну, Азирет Умардын. Биздин базарга дейт, биздин базарга соода илимин билбестен келбесин дейт. Азыр көп банкрот болгондун бардыгы тең, тоодон чыга калып туруп, тиги компаньондон кредит ала калып эме кире калган базарга. Ал ойлогондо жанда бирөө 570 тебип атса, ушинтип эле тебе калат экен депчи. Жок, субханалла. Андай болуш мүмкүн эмес. Соода илимин билбестен, жок дегенде финансовый техникум окуп алгыла. Бир колледж окугула жок дегенде. Ошон жок дегенде калькулятор иштеткенди үйрөнүп алгыла. Ошол сооданын илимин билбестен базарга жолобосун. Мына 4 нерсе.